Захаим Кисанбаевич, söz sizге берилет. Урматтуу кесиптештер, бул жерде мындай бир өтө акылдуу болуунун кажети жок да. Мен ошол өкмөт тарабына багыттап атам бул суроону. Өтө эле акылдуу болуунун кажети жок. Сиздер аярлуу катмарларга беребиз деп атасыздар, туурабы? Сиздерде тизме барбы? Тизмесибиз бар азыр. Ким тарабынан түзүлгөн ошол тизме? ГИК тарабынан. ГИК тарабынан. ГИК кимге баш ийет? Полностью толугу менен. Кимге баш ийет ошол? Фонд государственного имущества азыр агенттик. Кимге? Агентство Кайсы управления имуществом. Мындай кылып сүйлөшүшүбүз керек, урматтуу кесиптештер. $100 миллион болуп турат. Силер даректүү көрсөтөбүз деп атасыздар да, туурабы? Даректүү көрсөтөбүз десеңиздер, 30 000 бөтөрдөй болуп атабы? Жалпы суммасы. Сиздер караңыздар. Ар бир конуштарды карап көрүңүздөр дагы өтө жакыр. Ошолордун тизмесин түзүп, даректүү кылып көрсөтүшүңүздөр керек. Мына азыр айтып атасыздар, 47-чи колонияны бузганбыз, ошол жерге тургузабыз. Бул бизнес. Жакырлардын эсебинен жасап аткан бизнесиңер булар. Тойбой койдуңар деп айтыш керек кыргыздар. Тойбой атасыңар, такыр тойбой калдыңар. Эми ошол жетим жесирлердин аркасынан дагы бизнес кылабыз деп атасыңар. 8%га чейин беребиз деп атасыңар. Биз таптакыр эч кандай ченди билбей калган өлкө болдук. Ченди таптакыр билбей калдык. Араб туугандар бизге 1,5% менен берип атат. Макул кызмат акысын көрсөткүлө, башкасын көрсөткүлө, тигиндей кылгыла, 2 эсе көтөргүлө. 3%дан көтөрбөйбүз деп жазбайсыңар ушул жерге. Биз комитеттин укугу барго ошондой жазып койгонго. Биз комитеттин мүчөлөрү 3%дан ашыгына макул болбойбуз дегендей кылып. Себеби биз аярлуу катмарларга берип атабыз. Муну бизнеске берип аткан жокпуз. Мунжу майып, жетим, жесир, ата-энесиз калгандарга берип атабыз. Уялбайлыбы кичине бир. Аягынан айландырасыңар, биягынан айландырасыңар, онтолойсуңар. Эгер ушуну биздин арабтар билип калган болсо, эмне дейт алар? Эмне деген шермендечиликке салат? Бул экинчи баскычы. Урматтуу кесиптештер, биринчи баскычында ушул ата-энеси жок тоголок жетимдерге кайсы бир бала эң соңку, эң кенже баласы 18 жашка чейин чыккан деген шарты бар эле, туурабы? Азыр ошолордун канча пайызы кайтарылды? Ким айтып берет мага? Бирөө да кайтарылган жок. Себеп бүтүндөй баарын менчиктештирип алды. Канча үй курулду, канчасы кайтарылды? Ким айтат? Ким жооп берет? Экинчи программада, биринчи эмес. ГИКтин өкүлдөрү. Урматтуу Адахан Кисанбаевич, саламатсызбы? Биз жана мен айтып кеткендей, бардыгы бул кредиттик каражаттардын 3000ге жакын батирлерге курулушуна жумшалат. Мен аны айттым, онтолобой сиз так айтыңызчы, мындай, мен аны айттым өзүм, көрүп турам, окуп турам, 3000 деп мен өзүм айтып атам силерге, эскертип. Сиз айтыңыз, ушул биринчи программа боюнча канча үй бүлөгө берилген батирлер, канчасы кайтарылды, канчасы менчиктештирилип кетти, айтыңызчы ушуну. Менчиктештирилгени жок, бардыгы биринчи программанын алкагында 7,5 миңден ашык ипотекалык насыя банк аркылуу берилген. Азыркы убакта былтыр 21-22 жылдарда 2,5 миңден ашык жаранга ипотекалык насыялар берилген банк аркылуу. Кайтарымдуулугу 99%. Бул азыркы проект боюнча социалдык ипотека деп бул бир багыты. Андан тышкары бюджеттик тармакта иштеген жарандарга, андан тышкары дагы жеке ишкерлерге дагы берилет. Биз муну кезектин негизинде квота кылып бөлүштүрүп жарандарга беребиз. Мындай болот. Анан проценттик ставкасы дагы токтоңуз, шашпаңыз. Бизде ушундай окуялар болуп атат, урматтуу кесиптештер. Атасы Россияга жумушка кеткендерди каза болду деген справка менен дагы алып аткандар бар. Бул бир. Тоголок жетим калып калды деп справка жасагандар да бар.
Муну айыл өкмөттөрдүн абийиринде болсун. Айыл өкмөттөрдүн абийиринде болсун. Бул уят маселе. Бирок могу жерде биздин кесиптештердин коюп аткан маселеси бирөө гана. Биринчиси даректүү болсун, экинчиси жок дегенде 4төн ашпасын деген маселе турат. Улан Бердибаевич, биздин комитеттин чечимине ушундай кылып жазып коюшубуз керек. Комитеттин мүчөлөрү талап кылып атат. 4%дан ашырбоо жолун талап кылсын деген. Биз парламентке чыкканда дал ушул сунуш менен чыгабыз. Анан булар кандай десе эле макул болуп эле кабыл ала бергенде биздин комитеттин өткөрүүнүн да кажети жок. Мына Евробор боюнча дагы түшүнүктүү бир туруктуу бир позиция жок. Ушул 3000 батирди даректүү кылып эсебин ала албаган аярлуу катмарлар менен иштеп аткан мамлекеттик ишканалар дагы аман болсун. Бул бизнес, дагы бир жолу айтам, бизнес. 47-нчи түрмөнүн ордуна чоң бир үй түшүш керек. Анан силер эмне Кыргызстан боюнча Нарындан, Баткенден издеп алып келип ошол жерге батир бересиңерби? Жок. Аны сатасыңар. Мен ушундай өзгөчө позицияны комитеттин корутундусуна жазып коюшуңузду сунуш кылам. Рахмат. Рахмат. Алыкең Самбаевич, буга чейин Улан Бекишев ошол сунушту берген. Биз комитеттин чечимине аталган сунушту сөзсүз түрдө камтыйбыз.